Саламатсыздарбы, Кыргыз Теле YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен ушул көйнөктүн бычылышын үйрөнөбүз биринчи бөлүктөн. Ал эми экинчи бөлүктөн анын кандай тигилүү жолун көрүп алсаңыздар болот. Анда эмесе бизге керектүү өлчөмдөр: желке, алды жана арка ийиндин кеңдиги, көкүрөк жана бел айланасы, көйнөктүн жана жеңдин узундугу, билек айланасы, бул колдун эң жоон жери, андан кийин жең учунун кеңдиги жана моюн ачылышы. Анда эмесе мен сиздерге ушул көйнөгүбүздүн кара материалга бычып көргөзүп беремин. Ал эми өзүмө керектүү болгон материалга бычамын. Көпчүлүк чеберлерди көрөмүн, байкаймын, алар лекал колдонуп бычышат. Мен лекал колдонбойм, сразу эле материалга бычып кете беремин. Себеби ар бир адамдын өзүнө жараша индивидуальный размери бар. Ошондуктан лекал бардык эле размерлерге түшө берет деп ойлобойм. Себеби кээ бир аялдардын фигурасы башкача болушу мүмкүн, размери чоң кичине болушу мүмкүн. Ошондуктан лекал эмес материалга бычканды мен өзүм оң көрөмүн. Лекал деле колдонгон учурлар болот, бирок өтө аз. Лекалды өтө аз колдоном, ар дайым эле материалга өзүм отдельно бычам. Ар бир көйнөктү материалга отдельно бычамын. Анда эмесе биз эң алгач белге чейинки узундукка 5 см кошо алабыз. Биздин белге чейинки узундук 36 см болгон. 36 36га 5ти кошконубузда 41 болот. Мынакей. 41ди ушундай кылып материалдын башынан аягына чейин түз кылып белгилеп алабыз жана ошол жерди линейка менен туташтырып тийгизип алабыз. Мынакей. Бул биздин белибизге чейинки узундук болду. Эми моюнубуздун ачылышына стандарт боюнча 7 см. Ушул 7 см стандарт боюнча киргизейин. Андан кийин желкебизге 2 см кошобуз. Себеби моюн жактан бир тигиш келет, желке жактан бир тигиш келет. Ошол экөөнү кошкондо 2 см. Биздин желкебиз 9 болгон, 9га 2-ни кошсок 11 см болот. 11 см бул жакка белгилейбиз. Мынакей, бул моюн ачылышы, а бул желке. Ошентип бул бизде желке сызыгы болот. Андан кийин желкеден ылдыйга карай 3-4 см жүрөбүз. Желкеси кичине аялдар үчүн 3, желкеси чоң аялдар үчүн 4 см. Мисалы мен азыр желкем орточо, чоң да эмес, кичине да эмес, 3,5 см жүрөм. Мынакей 3,5 см жүрдүм. Эми ушул эки чекитти туташтырам. Желкенин моюн ачылышы менен желке экөөсүнү туташтырабыз. Мынакей биз желкебизди сызып алдык. Эми моюн ачылышына келсек, менин көйнөгүм, тигип жаткан көйнөгүм, моюнунда кружевасы бар. Плюс мен аны лодка кылып ачкым келди. Лодка болсун деп кичине. Ошондо сиздер деле каалаганча ачып алсаңыздар болот. Ушул жака карапчы. Эң алгач стандартты коебуз, андан кийин желкеге 2 см койгондон кийин уже болду, биздин желкебиз даяр размерге келип чыгат да. Андан кийин каалашыңызча моюнуну ачып алсаңыз боло берет. Мисалы мен азыр 10 см ачам моюнумду, ушул желке жака карай 10 см. Себеби өзүм айткандай кружева плюс мен лодка болушун кааладым. Андан кийин моюн ачылышы. Лодка болгондон кийин моюнун ылдый жакка карай азыраак ачыш керек. Себеби бул жакка да ачылып кетсе өтө жалжагай болуп калат. Мен 14 см ачам. Мынакей 14 см белгиледим жана экөөнү тегерек кылып туташтырабыз. Мынакей. Сиз өзүңүз каалаганча 4 бурчтук, 3 бурчтук кылып белгилесеңиз да болот. Мен тегерек кылып ачтым. Андан кийин көкүрөк сызыгы табабыз. Көкүрөк сызыгыны мен экрандагы формула боюнча табамын. Бул жарым көкүрөк айланасынын 3/1 биз 3 см кошобуз. Бул алды жагына, көйнөгүбүздүн алды жагына. Ошондо биздин азыр көкүрөк айланабыздын размери 88 см. Ошондо жарым көкүрөк айланасы 44 болот. 44кө мен 44 3кө бөлсөк 14,6. 14,6га 3тү кошсом 17,6. Дээрлик 17,5 см экен. Эми ушул желкеден точкадан ылдыйга карай 17,5 см белгилеп түштүм. Мынакей. Бул бизде көкүрөк сызыгы болду. Эми көкүрөк айланасыны 4кө бөлүп, ага 2 см кошобуз. Бизде көкүрөк айланасы
88, аны 4-кө бөлсөк 22, 22-ге 2 сантиметр койсок 24 болот. Мынакей 24. Бул биздин көкүрөгүн айланасы болду. Андан кийин алдыйындын кеңдиги. Алдыйындын кеңдиги ушул желке менен көкүрөк сызыгынын ортосунда болот. Ошондо 17,5. Дээрлик 18-ди 2-ге бөлсөк 9дан келип калат. Ушул жерге биз алдыйындын кеңдигин коебуз. Бизде алдыйындын кеңдиги 30, 30ды 2-ге бөлсөк 15. Эми бул жерге 1 сантиметр кошобуз. Мен бардык кошумчаларды описанияга жазып коёмун, ошол жактан окуп алсаңыздар болот. Мына алдыйындын кеңдигини 16 деп белгиледим. 16 деп белгилеп, ушул жерди кыйгаштап тегеретип оюп алабыз. Мына жерди колтукчага бир аз оюп беребиз. Мынакей биз көкүрөккө чейинки бардык өлчөмдөрдү койдук. Эми бел айланасыны 4-кө бөлүп, ага 2 сантиметр кошобуз. Биздин белибиздин айланасы 72. 72-ни 4-кө бөлсөк 18. 18-ге 2 кошсок 20 болот. Мынакей 20 сантиметрди белгиледик. Эми көкүрөк сызыгы менен көкүрөк ушул эки чекитти бириктиребиз. Мынакей бириктирип алдык. Эми белибизди тегизеш үчүн ушул желкеге метрди коебуз дагы. Бардык өлчөгөн размерлерибизди циркул боюнча айландырабыз. Ошондо биздин белибизге чейинки 41 сантиметр болгон. Ошол 41-ди эми циркулга ошотуп айлантырып, ошол жерди мындай кылып тегеретип сызып коебуз. Ошондо биздин көйнөгүбүздүн этеги тегиз болуп чыгат. Мынакей. Бул көйнөгүбүздүн алды болду. Эми ушул эле жерге мен сиздерге көйнөгүбүздүн арткы бөлүгүн кандай бычылышын көргөзүп берейин. Бул жерде айта кетчү нерсе, мына жер эгер көйнөгүбүздүн арты бүтүн болсо, ушул бойдон кала берет. Ал эми артына тигиш түшө турмай болсо, ошол тигиштин эсебинен 1 сантиметрди белгилеп калтырып коебуз. Мынакей. Жаңылышып кетпестиги үчүн ушундай кылып башында эле 1 сантиметрди тигишке чыгарып берсек, өзүбүзгө ыңгайлуу болот жана кошумчаларынан адашып кетпейбиз. Мынакей ушундай кылып линейка менен түз кылып сызып алабыз. Мен азыр өзүм машинамдын тигишинин эсебин алдым. Сиздер деле өзүңүздөрдүн машинаңыздардын тигишинин эсебин аласыздар. Кимдир бирөөнүн тигиши жоон, кимдир бирөө ичке тигип. Мынакей. Эми дагы эле кайра стандарт боюнча кетип 7 сантиметр мойын ачылышына, андан кийин желкеге 2 сантиметр кошуп белгилейбиз. Мынакей 11-ди. Эми желкеден ылдыйга карай бул жерде алдынан көрө 1 сантиметр кыска болот. Биз алдына 3,5 сантиметр кылган болсок, ал эми аркасын болсо 2,5 сантиметрди белгилейт экенбиз. Мынакей эми аларды линейка менен туташтырабыз. Мынакей. Эми алдыны биз кийинки лотканын эсеби менен 10 сантиметр ойгон болсок, аркасыны деле 10 сантиметр кылып белгилейбиз. Жана арка ачылышына 3-4 сантиметр кылып ойсок деле боло берет. Мынакей. Ушундай кылып тегеретип сызып алабыз. Андан кийин көкүрөк сызыгына түшөбүз. Көкүрөк сызыгына эми бул жерде алдынан көрө кичине айырмачылыгы бар. Бул жарым көкүрөк айланасына алдына 3 сантиметр кошкон болсок, а бул жакка биз 4 сантиметр кошот экенбиз. Ошондо биз алдына 17,5 болгон болсо, аркасы болсо 18,5 болуп калат. Эмне үчүн 18,5 болуп калды? Себеби биз желкеден мына жака 1 сантиметр жогору болуп турат. Ошондуктан 1 сантиметр кошулду. Андан сырткары азырдан айта кетчү. Андан кийин арка кеңдигин 2ге бөлүп 1 кошобуз. Арка кеңдигибиз, аркайдын кеңдиги 32, 2ге бөлсөк 16, 1 кошсок 17.
Мынакей арка кеңдигин койдук. Биздин көкүрөгүбүздүн айланасы кошумчалар менен 24 болгон. Мынакей 24-тү белгиледик. Эми аларды туташтырабыз. Бир аз колтукчага түшүп, ушундай кылып туташтырабыз. Эми мына жерде өлчөп коебуз. Колтуктардын ачылышын алдыныкын өлчөйбүз. Тегеренте өлчөгөнүбүздө алдыныкы 22 чыкты. Ал эми арты болсо 23. Көрдүңүздөрбү? Алды менен артында разница бар. Ушул жер разница болуп туруш керек. Арканын ачылышы алдына салыштырмалуу 1-2 сантиметрге чоңураак болуш керек. Ал эми алды болсо 1-2 сантиметрге кичинерээк болуш керек аркага салыштырмалуу. Себеби биздин далыбыз кенен, ал эми алды ийнибиз болсо тар. Эгер алды ийнибиз аркадан көрө чоң болуп калган болсо, биздин көйнөгүбүз ыңгайсыз көйнөк болуп калат. Ошондуктан ушул колтуктун ачылышына көңүл бөлүп койсоңуздар жакшы болот. Андан кийин кайра бел сызыгына биз белибизди коебуз. Белибиз 20 сантиметр болгон. 20 сантиметрди белгиледик. Жана аларды туташтырабыз линейка менен. Мынакей туташтырдык. Эми циркул аракети менен белибизди тегиздеп коебуз. Мынакей. Биз көйнөгүбүздүн алды жана артын бычып алдык. Эми жеңди кандай кылып бычабыз? Жең бычкандын аябай түрү көп. Ар кимде өзүнүн методу бар. Мен деле кимдир бирөөдөн үйрөнгөнмүн. Мен ошол үйрөнгөнүмдү сиздер менен бөлүшөйүн. Бул метод мени эч качан адаштырган эмес. Ар дайым ушул метод менен бычып келгенмин. Ар дайым. Эми биз бул жерге билек колубуздун эң жоон жерин өлчөп, ошол жерди 2ге бөлүп, ага 2 сантиметр кошобуз. Биздин жеңибизге азыр 18 сантиметр материал керек болот. 18 сантиметр кошумчалар менен, мынакей 18 сантиметрди белгиледим. Мен азыр бул жерге кыска эле жеңди көргөзүп берейин. Материалыбыз азыраак. Ошондо биздин көйнөгүбүздүн жеңи дээрлик 25 сантиметр болсун. 25 сантиметрди белгиледик. Мына ушул квадраттын ичине биз бир жең бычабыз. Эми жеңди ушул башталышынан 2 же 4 сантиметр коебуз. Эмне үчүн 2, эмне үчүн 4? 2 сантиметрди бул сборкасы жок жеңдерге. Ал эми желкесинде кичине сборкасы бар болсун десек 4 сантиметр калтырат экенбиз. Ошондо мага сборкасы жок жеңдер жагат. 2 сантиметрди белгиледим. Андан кийин бул жака, мына жака ылыйга түшөбүз. Мына жерди өлчөйбүз. Көкүрөк сызыгына чейинки жерди. Бул жер бизде дээрлик 18 деп алайын. Ошол 18ди 3кө бөлөбүз. 18 3кө бөлсөк, ар бир бөлүгү ошондо 6 сантиметрден туура келди. Ар бир бөлүгү 6 сантиметрден туура келди. Ушул көкүрөк сызыгынын 3төн 2 бөлүгүнө биз дагы 3 сантиметр кошсок, бизге ушул жеңдин оюлушу келип чыгат. 3төн 2 бөлүгүнө дагы 2 сантиметр кошобуз. Ошондо 3төн 2 бөлүгү бизде 12 болот. 12ге дагы 3 сантиметрди кошсок 15 болот. Мынакей. Биз 15 деп белгилеп алдык. Эми ушул эки чекитти туташтырабыз. Түз сызык менен туташтырдык. Эми ушул жерди 4кө бөлөбүз. Бул жер бизде 20 сантиметр экен. 20 сантиметрди 4кө бөлгөндө ар бир бөлүгү 5 сантиметрден туура келет. 5, 10, 15. Мынакей. Ар бир бөлүгү бизде 5 сантиметрден. Эми биринчи сызыктан жогоруга карай
1,5 сантиметрди белгилейбиз. Ал эми 3-чү сызыктан ылдыйга карай дагы 1,5 сантиметрди белгилейбиз. Ал эми ортодогу сызык ошол линияда калат. Жана аны биз ушундай англисче S тамгасына окшош кылып сызып алабыз. Мынакей даяр, биз жеңди бычып бүттүк. Мен ар дайым жеңди ушундай кылып бычамын. Ал эми мына ортосуну кичине белгилеп коебуз. Ошол жеңдин ортосу желкендеги тигиш менен дал келиш керек. 1 сантиметр ары бери жылып кетпестиги керек. Ал эми бул жака болсо, ошол жеңибиздин учу канча сантиметр болсо, жеңдин узундугу. Ошол жерде кенендигин өлчөйбүз да, ошол жерди 2-ге бөлүп, ага 1 кошуп коебуз. Биздин жеңибиздин кенендиги 30, 30га 32-ге бөлсөк 15, 1 кошсок 16. 16 кылып ушундай кылып сызып коебуз. Эми жеңди кыркканда мына линия менен мына S кылып кыркабыз жана тегеретип кете беребиз. Мынакей биз көйнөгүбүздүн алды, арты жана жеңини бычып алдык. Эми этегине келсек. Этеги мен көйнөктү анча узун кылган жокмун, тизе менен болот. Ошондо мен көйнөгүмдүн узундугу 90 эле. Бул жерде 36 сантиметр белге чейинки узундукка кетсе, ошондо калган жагы этек. Этекке дагы 5 сантиметр кошобуз. Белге тигишке 1 сантиметр, этек жагы бүгүлүшүнө дагы кайра 4 сантиметр кошобуз. Ошондо 37ден 36дан 90ду кеметсек канча калса, ошого 5 сантиметр кошуп биз этек алып алабыз. Этегибиздин кенендигини канча кааласаңыз, ошончо кылсаңыз болот. Мен мисалы үчүн этегимдин кенендигини 70 сантиметр кылдым. Ошондо материалдын аркы жагын көргөзүп берейин. Ошондо мен мындай кылам. Мына белиме чейин 36 болсо, 36-ны ошол жактан чыгарып берем. Мына белиме чейинки узундук чыгып кетти. Эми бул жагына мен көйнөгүмдүн узундугун коем. 90, 90го дагы 5 койсом 95. Мына. Ошондо менин этегимдин узундугу 59. 59ду улам белгилейбиз. Эми бул жагына каалашыңызча, этегиңиздин кенендигини каалашыңызча кылып алсаңыз болот. Кааласаңыз тар, кааласаңыз кенен, кааласаңыз орточо кылып, ушинтип этек чыгарып алсак болот. Сак бул бычыбыз тигүүбүз сиздерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Мен силерге атайын ушундай кара материалды мен көргөздүм. Себеби кара материалда бардык сызыктар тегиз көрүнөт. Эгер силерге видео жаккан болсо, каналга подписаться болуңуздар, видеого лайк басып, комментарийге өзүңүздөрдүн жакшы ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Сиздер менен Кыргыз Ателия YouTube каналы болду. Эминки видеолорго чейин сак саламатта болуңуздар.